Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Окуу Дигитал Назгул. Мен сиздерге бүгүн кантип телефон аркылуу резюме түзөбүз көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн телефонуңуздардан меню деген басасыздар. Кирип, поиск деген жерге Word деп жазып аласыздар. Жазсаңыздар, эгер телефонуңуздарда Word'ду тиркемеси бар болгон болсо, аны ачат. Ачкандан кийин мындай Word'то мурдакы иштеген файлдарыңар ачылып, аны дагы көрсөтүлөт. Плюс деген жерди басасыздар. Бассаңыздар, бул жерде бардык болгон мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мага азыр актай барак керек. Бул актай баракты мен бул жерге каалаган текстимди жазып аламын. Резюме деп жазамын. Бул жазып алган текстиңерди өңүн өзгөртсөңүздөр болот. Мынакей цвет шрифта деп, же болбосо жирный кылып алсаңар курсив менен, же дагы алдын чийип жазсаңыздар да болот. Аты жөнүңүздөрдү, адрес, же болбосо байланышты кандай алабыз жазасыздар, телефон номериңиздерди, имейл адресиңиздерди жана башка. Андан сырткары максатыңызды, эмне максат менен бул резюмени түзүп жатасыз же мага жөнөтүп жатасыз. Иш тажрыйбаңыз менен бөлүшөсүз. Кайсы жылы окууну бүткөнсүз, кайсы кесиптин ээсисиз, канчадан бери бул кесип менен алектенесиз, кандай ийгиликтерге жетишкенсиз. Андан сырткары кошумча маалымат да бере кетсеңиз болот. Ал жерге же чет тилдерин билесиздерби, же Zoom'ду өздөштүрүп, Classroom'ду өздөштүрүп, кандай сабактарды өтө аласыздар, Word менен жакшы иштейсиздерби, Excel менен иштейсиңерби, PowerPoint менен иштейсиңерби, PowerPoint менен азыр видео сабактарды даярдай аласыңарбы, баарын түшүндүрүп кошуп айта кетсеңиздер болот. Андан сырткары бул жерден мынакей эң четинде басып, дагы кошумча бул жерден кошумчалап, кооздоп өзүңөр дагы бул жерден байкап карап көрсөңүздөр болот. Биз азыр көп сөз кылбай эле, эми муну биз кантип кантип сактап алабыз. Бул жерден түз, ушул жазып алган текстиңиздерди бөлүшсөңүздөр да болот экен поделиться аркылуу, же болбосо PDF форматында да сохранить этсеңер болот экен. Эми сохранить как дегенди мен Word аркылуу эле сактап калганга аракет кылам. Эң алдына резюме 2 деген ат коюп аламын. Өзүм табыш үчүн это устройство деген жерди тандап алам да, ал жерге документ деген папканын ичине мен сохранить кылдым. Мен муну сактап алдым. Болду. Андан сырткары дагы бир мүмкүнчүлүгүбүз, эгерде биз артка чыга турган болсок, мынакей кайра башында жаңы ачылып аткан жакта эң алдында последний, общий доступ, открыть деген жерлер турат. Же болбосо кайрадан ушу плюс дегенди басканда биз актай баракчага киргенбиз. Ал жерде ар кандай шаблондорду да көргөнбүз. Ушул шаблондордун арасынан дагы өзүңөрдүн резюмеге ылайыктуу бир шаблонду дагы таап алсаңыздар болот. Анан ал аркылуу мынакей ошондой даяр шаблон менен дагы өзүңүздөргө резюме түзсөңүздөр болот. Мынакей имя деген жерге кадимкидей аттарыңыздарды жазып баштайсыздар. Айгүл Алыбаева. Телефонуңузду, адресиңизди жана башка жаздыңыз. Максатыңыз эмне? Иш тажрыйбаңыз, кандай билимиңиз бар жана кандай артыкчылыгыңыз бар. Ал жөнүндө жаздыңыз, баарын анан толуктап алдыңыздар. Эми муну кайрадан мен көрсөтүп бергендей эле кайра сохранить как деп өзүңүздөргө сактап аласыздар. Болгону ушул. Эгерде мени жакшы түшүнүп, ушул резюмени түзүп алган болсоңуздар, кийинки сабакта мен ушул резюмеңерди кантип имейл аркылуу башка жака жөнөтө аласыздар,
кантип emailга ушул резюмени жүктөп, андан сырткары PowerPoint'тон даярдалган видео сабактарыңарды, сүрөттөрүңөрдү кантип жүктөйсүңөр көрсөтүп бермекчимин. Биз менен болуңуздар. Унутпай бизге кошулганды унутпаңыз. Абонент болуңуз, сак саламатта болуңуз.